Bizde ушунчалык даражага жеткирген коммунисттер бүгүнкү каралып аткан маселе дагы бийликтин маселеси. Пролетариат деп деген Маркс айтып, ошондон кийин эл деген сөз пролетариат болуп калды. Пролетариат деген бул эл. Биздин конституцияда эл бардыгынын ээси, бийликтин ээси деп жатат. Бирок бийликтин ээси эл болгон жок. Аны баарыбыз көрүп, ичибизден өтүп атат. Мындай, Мукардын айтканы баарыбызга жакты. Жакканы чын, суроолорда берилди. Биз берге эмне үчүн келдик? Чын-чынына келгенде бийликтин маселеси үчүн келдик. Мен коммунисттерче сүйлөп атканым ушул. Эл десе, элдин партиясы түзүлүш керек, диктатурасы орнош керек десе, анда пролетариаттын диктатурасы орнош керек деп Ленин айтты да. Ага чейин Маркс айтты да. Маркстын учурунда Италияда ушундагыдай биздегидей мындай капитализмге кире баштап 4 жолу революция болгон экен. Бизде араң эле 2 жолу. Дагы резервте 2 революция турат. Эртеңдерден кыскача айтайын. Сөздүн кыска болгону эле жакшы. Бизди кырылуудан сактап калган ким? Тиги артыбыздан пулемет менен атып, падышалык Россия бизди тукум кылып жиберердин алдында кандай абалда элек? Кырылып аттык да. Кытайга барып баш калкаладык да. Анан Октябрь революциясы деген чыккан экен. Элди карайт экен деп кайрадан бияка келип, мына кырылуудан калган эл 6 миллион болдук. Анан дагы дүйнөдө эң алдыңкы билимдүү болдук. Анан ушу отурган, мен айтат элем, спартанецтер отурасыңар. Анан эртеңдерден экисинде опурталдуу окуянын башталышы болгон турат. Сооронбай элди соорото албай калды. Бул менин сөзүм эмес. Бул жалпы эле элдин сөзү. Мынакей санап өттүңөр. Ат башы өзүнүн жерин сактап кала алдыбы? Азамат сактады. Андан кийинкилер сактадыбы? Сактады. Эгерде биз эртерээк 7 жыл адвокатты аркасынан салып коюп, садырды чыгара албагандан кийин, анан каяктагы билимдүүбүз? Билимдүү болгонубуз менен иш аракет жок болуп атат. Сөз менен иштин айкалышуусу жок. Мыйзамды айтып коебуз дагы, ага саясий түр берип коюу жок. Мен коммунист катары айтып атам. Саясий түр берип кокодон алып, биз сени эмне үчүн шайлады элек? Эгерде сен эл менен эсептешпей, баарын билип туруп, эми мыйзамдын чегинде деп жаткан президенттен эмнени күтсөк болот? Мына революциянын алды опурталдуу окуя деп экисинде болот деп мен кабатыр болуп атканым ушул. Ошондо экисинде аз болсо дагы ак үйдө 6 айланган кишинин саны болсо, анда революция жеңди дей бер. Эгерде ал эле, бул эле половинчатый нерсе эч нерсени чечпейт. Же ары, же бери болуш керек. Мен Мукардын сөзүнөн ушуну угуп атам. Эгерде Мукар айта албаса, ал айта албаганды мен айтайын деп чыгып отурам. Мени коммунисттер партиясы атайын жиберген жок. Мен өзүм келдим. Силерди эмне? Мукар тарттыбы? Жок. Зов души делдиңер. Анан ошого жараша
эртең 2-мартта маселе бүттү. Иш аракеттерге гана өтүү калды. Буунун кереги жок. 7 жыл эме чече албаган нерсени 7 күндүн ичинде чечпесе, анда революция. Бирок эми мен коммунист катары айтайын. Теория деген бар. Ал практика менен айкалышканда айырмачылыктар болуп кетет. Эгерде теорияны жакшы билип, анан иш аракеттерге барсак, анда революция каны жок эле алынат. Бийлик биздики болот. Ушул отургандардыкы болот. Эгерде сен көлдү көздөй, мен асманды көздөй тартсам, ким анан кийин бир багытта болот. Ошон үчүн мукары айтып аткан биригүү керек. Ат башынын эли келсин, чачырабай экисинде. Тиги Баткендеги контрабанданын курмандыктары болгондор келсин. Чечелик маселени ушу жерде. Ага повод Садыр болуп турат. А Садырдын маселеси эмне деген маселе? Мен айтайын дегеним, эгерде тиги бул болуп кетсе, 87 балабыз экинчи революция набут болуп кетти. Атамбаевдин эле жыргалы болуп, ошон үчүн курмандыкка барды. Анан азыр ошону эртеңдерден бир эме болуп кетсе, эмне болот? Абайлаш керек.